Урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу кыргыз элим. Замандаш саясий партиясы сиздерге чукул кайрылат. Мына кечээ болгон окуянын негизинде Замандаш 5-нде болгон окуяда түзмө-түз тикелей катышып жүрдү. Мындан бүгүнкү күнгө чейин позициясында бекем турат. Ал кандай? Бул калыс, бул мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн. Мына биз 12 саясий партиянын ичинен 2 гана саясий партия бүгүн калды. Бул Замандаш жана Бүтүн Кыргызстан. Координациялык кеңеште мүчө болуп, анын ичинде 8 партия калып, бүтүн бир чечимге келгенбиз. Кайсы талапкер чыкпасын парламенттин сынагынан өтүп, аткаруу бийлигине шайланып келсин жана легитимдүүлүгүн бекемдеп, аткаруу бийлигин колго алсын, жоопкерчилик менен стабилдүүлүктү орундатсын деп. Тилекке каршы кечээкү аянтка барганыбызда микрофон да жеткен жок, талаш да болду, таландыда да калдык. Ошондуктан биз расмий билдиребиз. Замандаштын позициясы ар дайым стабилдүүлүк үчүн калыс болуп келген. Мына бүгүн дагы биз өлкөнүн бүтүндүгү, биримдиги үчүн деп чыркап жүрөбүз. Андыктан мен кайрылам. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баардыгыбыз тынчтык жолунда тегерек стөлгө отуруп, сүйлөшүү жолу менен чече турган учур келди. Ал эми саясий партиялар саясий жана жеке амбицияларын тыштап, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюш керек. Замандаштын кечээ айта турган сөзү ушул болмок. Аянтта сөз жеткен жок. Андыктан мен саясатчыларды ким премьер-министр болом дейби, спикер болом дейби, келечекте президент болом дейби, бардыгын чакырабыз. Эң алгач элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын ойлогула. Замандаш акыркы 4 күн бою ар бир саясий партиянын лидерлери менен кезигип, ар бирөө менен сүйлөшүп, ар биринин позициясын угуп, ар бирин столго чакырып сүйлөшкөнгө аракет кылдык. Тилекке каршы ал ишке ашкан жок. Шайлоонун таза өтпөшү мына кандай кырдаал калып келерин баарыбыз күбө болдук. Ошондуктан биз бул боюнча позициябызда бекем болот. Кудай кааласа Замандаш шайлоого да катышат. Мына ошо шайлоонун таза өтүшүнө дагы биз кызыктарбыз. Андыктан бардык тараптарды, саясий күчтөрдү чакырабыз. Мына шайлоонун таза өтүшүнө, реформанын болушуна бир мушсундай болуп күрөшүшүбүз керек. Антмейинче мамлекетте өнүгүү болбойт. Биз расмий билдиребиз. Биз Атамбаевди да колдобойбуз, чыгып аткан тараптарды да колдобойбуз. Биз бир гана мыйзамдуулукту колдойбуз жана мамлекетте стабилдүүлүктү колдойбуз. Ошондуктан ар дайым чакырып келебиз. Ким гана талашта болбосун, мыйзам талаасында келсин дагы ачык сынактан, ачык айкын эл алдында өтсүн. Ким шайланып, ким дайындалса, мына ошол эл жүгүн көтөрсүн.